1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Балдарды коргоонун эл аралык күнү балдардын ден соолугун сактоо, согуш коркунучунан жана оор жумуштардан коргоо, демократиялык негизде таалим-тарбия жана билим берүүнү жүзөгө ашыруудагы жалпы дүйнөлүк коомчулуктун ой-пикирин жана аракетин багыттоо максатын көздөйт. Аялдардын эл аралык демократиялык федерациясынын 2 конгрессинин чечимине ылайык 1949-жылы Москвада болуп өткөн сессиясында жыл сайын 1-июнь күнү балдарды коргоо күнүн белгилөө кабыл алынган. Ал биринчи жолу 1950-жылы 51 мамлекетте өткөрүлгөн. Кийин дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө белгилене баштаган. Бүткүл дүйнөлүк демократиялык аялдар, жаштар, профсоюздар федерациялары жана башка уюмдар балдардын укуктарын коргоо, кам көрүү, жашоо шарттарын жакшыртуу жана бакчаларды, мектептерди дарылоо, эс алуу жайларын уюштуруу жана башка суроо талаптарды мамлекеттин, жеке менчик уюмдарынын кароосуна коюшат. Мамлекет жана коопчулуктун бардык уюмдары тарабынан 1-июнда балдар үчүн ар кандай көңүл ачуулар, кароо сынактар, оюндар, кайрымдуулук акциялары уюштурулат. Балдардын укугун коргоо боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алдында ЮНИСЕФ Балдар фонду да дүйнө жүзү боюнча балдарды коргоо жана кам көрүү боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Жыл сайын балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата өлкө аймактарында балдарга арналган иш-чаралар, салтанаттар уюштурулат. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен бардык балдарды чын дилимден куттуктаймын. Бул күн биздин келечегибиз болгон жаш бөбөктөргө арналып, алардын аруулугун, тазалыгын даңазалаган маанилүү майрам. Анткени наристенин асыл тилек, акактай аруу үмүттөргө толгон дүйнөсү жашообузга жарык чачып, эртеңкибизге жол көрсөтүп турат. Андыктан ар бир наристе балалыгын бактылуу өткөрүп, эркин коомдо, татыктуу таалим-тарбия, ар убак медициналык колдоо алуусу керектигин белгилейм. Ал үчүн баарыбыз кам көрүшүбүз абзел. Балдарга камкордук кылуу бул коомубуздун туруктуу өнүгүшүнүн башкы шарттарынын бири. Аларды коргоого алуу, алгачкы мээрим, билим жана сүйүү тартууланып, наристенин дүйнө таанымы калыптанган үй-бүлө институтуна социалдык жардам көрсөтүүдөн башталат. Айрыкча кыйын кырдаалда жашаган мигранттардын балдары, саламаттыгынан мүмкүнчүлүгү чектелген наристелер, көпчүлүктүн көңүл сыртында калган өспүрүмдөр зор камкордукка муктаж. Мындай балдарга биз биринчи кезекте көмөк көрсөтүп, аларды колдоо менен туура жашоого багыт беришибиз зарыл. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.